Саламатсыздарбы? Жыл сайын ушул кыш жакындаганда, тагыраак айтканда, декабрь айы акырлап калганда, биздин Кыргызстандагы коомчулукта, ушул биздин элде, айрыкча мусулман чөйрөсүндө жаңы жыл тосуу чамасы ушундай бир ур тепкиге алынып баштайт дейсиз. Кай бирлери айтышат, эми жадыраган күндү жадырап тосуп, мейлен баягы ичип жүргөндөр ичсе, өз күнөөсү, өзүнө жоопкер. Ичпегендер ичпейли адамча бир-бирин куттукташып, дасторкон жайып, майрамдап койсо эмне экен дешет. Анда берки тарап, бул деген, эгер билсеңер, күнгө сыйынган бутпарастардын майрамы, харам майрам, күнөөгө батырчу майрам деп, мына ушул майрамдын келип чыгыш таржымалын мисалдатып, аябай көшөрүшөт. Айрыкча мына интернет деген чыкты. Ушул соц тармактарда жаңы жыл, бала аты, салюттар темасы акыйлашуунун, тилдешүүнүн, бири-бирине акырат келтирүүнүн, капа кылуунун ушундай бир чордонуна айланат да калат. Эми менимче эки тараптын тең мындай иликтей келсең туура жана туура эмес жактары бар. Туура жагы ооба, ким бул майрамдын тээ башатында бутпарастык деген дин турган. Күндү Кудай деп эсептегендер башка, андан башка дагы толгон токой өзүнүн кудайларын кошо улукташып, бетине маскаларды кийип алышып, майрамдашкан, оттон отко секиришкен деп, ушу майрамдын тарыхы мына ушундай деп талашса, бул айтылгандарда чындык бар. Анткени тарыхта так ошондой болгон. Алар туура айтышат. Ким дал ушул күнү эсепсиз салюттар атылат, арак шампандар өлө ичилет, көп кишилер кылжып мас болушат, анан анча-мынча күнөө зына иштер ушул күнү башка демедей күндөн өтө көп жасалат десе, эми бул сын дагы кайсы бир деңгээлде эң туура. Ошол эле учурда мамлекет бул күндү тек гана календардык жылдын бүтүшү катары расмий белгилеп, кызыл галочка менен мамлекеттик мекеме ишканаларда, компанияларда, ар кандай жамааттарда жылдын жыйынтыгы чыгарылып, анан жанагыдай мыктыларга сен мыктысың деп, мыкты деген наам ыйгарылып, атүгүл адамдар жөн гана бири-бирине майда болобу, чоң болобу белек-бечкектерди берип, кубаныч тартуулаган, анан бир канча күндү жумуш күн эмес деп жарыялап, мамлекет офистердин, ар кайсы түрдүү конторалардын эшиктери жабылып, жумуш болбойт деп. Анан тоого чыгып жылгаяк тепкен, Кайыл апага барып мейманчылаган, үй бүлөлүк, туугандык карым-катнаштарды ушундай бир жанданткан, жан дүйнөгө руханий азык берчү концерттер болот. Ошондой концерттерге барган, мектептик каникулдар болот. Мектептик каникулдарда бала чаканы сейилдеткен күн катары кабыл алуу керек деп айткандардыгы деле туура да. Эми ар бир пенденин жан дүйнөсү ошол жан дүйнөсү менен бул жашоодогу тигил же бул көрүнүштү, маселени, көйгөйдү, проблеманы, акыбалды туйган, сезген жекече көз карашы бар. Менин жеке көз карашымда мейли ошол жаңы жыл болобу, курбан айтпы, же мейли космонавтика күнү, же кимдир бирөөнүн туулган күнү, юбилейби, айтор адамдар өзүнчө бир майрам күн, же болбосо өзгөчө күн деп атап койгон күндөрдүн баарына ички биздин ниетибиз кандай экени баарынан маанилүү. Арак шарапты кууп жүрүп ичкен кишилер үчүн, же болбосо жанагындай жаман зына ишке баргысы келген ичи бузуктар үчүн, арам жолдорго шыктуулар үчүн, жаңы жылбы, калпак күнүбү, же тиги баягы Валентин күнүбү, же Айтар апа күндөрү баары бир. Баягы кан тамырдагы кан менен тең айланган шайтан азгырык аларды ар күн эмес, ар секунд арбаган. Менин терең ишенимимде, биздин өлкөбүздөгү жаңы жыл тосуунун өзөгүндө бутпарастык же кандайдыр бир дагы бир белгисиз диндерге, кудайларга сыйынуу, табынуу деген жок. Мен ушинтип ойлойм.
Аяз атадан суранбайлы, Кудайдан сураналы деп жүрүшпөйбү? А бирок азыркынын балдары бу Аяз ата дегенин жөн гана үстүнө кызыл чапан кийинип, сакал мурут тагып алган мектептин кароолчусу же ашпозчусу экенин эң сонун, эң жакшы билишет. Бери болгондо Аяз ата менен Аяз кыз кыш айынын бир жомок сыңар каарманы. А жомок дегенин баягы мультфильмдерде жүрбөйбү? Бэтмен, Супермен, Человек-паук сыяктуу эле турмушта жок каармандар экенин эң сонун билишет. Балдар деле, кишилер деле. Демек, кайсы бир замандардагы бутпарастыкка, көп кудайлуулукка сыйынып аткан эч ким жок. Бир сөз менен айтканда, ар жылы декабрь келген сайын, ортолоп аягына жакындаган сайын, Аяз ата, Аяз кыз, бала аты булар тек гана биринчи жылдан экинчи жылга өткөндөгү жомок персонаждар экенин, анан жанагы аянттагы фотограф Аяз аталар жөн гана бизнес оокат экенин баары жакшы түшүнүп турушат. А бирок ошого карабастан ушундай бир мисалдар бар. Тоок жылында тооктун этин жебеш керек, бактысыз болуп каласың дегендер бар экен. А ит жылында итти белек кылса бакыт алып келет. Келип бала атынын түбүндө туруп алып тилек кылсаң, ошондо гана тилегиң ишке ашат деген сыяктуу ушундай ким чыгарганы белгисиз, ушундай бир түшүнүксүз ырым-жырымдар, өзүнчө бир ойлоп тапкан бир нерселер бар экен. Мен муну ачык айтканда бир сандарактар деп эле эсептейм. Бирок канткен чакта дагы балага болобу, чоң кишигеби чындыкты чындыктай айтып, жаңы жылда Аяз атага сыйынып, ит жылында болсо итке байланыштуу ырым-жырым ойлоп таап сыйынбаш керек. Тиленүүгө, сыйынууга, белек суроого, бакты таалай, өмүр суроого бир Кудай гана татыктуу деп ачык эле түшүндүрүш керек го деп мен эсептейм да. Жаңы жыл күнүнө сыйынып, ошол күнгө карата кандайдыр бир ырымдарды кылып, купуя сырдуу жөрөлгөлөргө ишенүү, менимче бул мындай бир жумшак айтканда бул адашкандык. Мисалы мына алалы. 18 декабрь кандай күн? Кадыресе эле күн. 19 мартчы? Неме ал деле кадыресе күн? 12 май кандай күн эле? Же 3 август? Бул күндөрдүн баары кадимки эле таң атып, анан кайра кечки үрчүү кадимки күндөрдүн бири. Ошондо 31 декабрда сааттын жебеси түнкү 12-ни каккан күн кандай күн болуп калат? Ал деле башка күндөрдөй эле кадыресе күн. Мындайча айтканда, адамдардын эсеби боюнча бир жыл бүтүп, экинчи жыл башталды деген эле жайбаракат күн. Болгону ар пенде акылына, деңгээлине, ыймандык абалына жараша бул күнү арак-шарапты өкүртө ичет же ичпейт. Бул күнү Кудайдын кадыресе күнү деп эсептейт бирөөлөр, же бирөөлөр эсептебейт. Ушул күнү сөзсүз оливье салат жасап, арча кооздоп, бала аты кооздо болсо жыл жамандык алып келет деген сыңар майда чүйдөлөргө бирөөлөр ишенет, же ишенбейт. Эми ким канткен чакта дагы ошол деңгээлине, ар ким өзүнүн деңгээлине өзү татыктуу эмеспи? Сен эмне үчүн бала айланасың, салют атасың, шампан ичесиң дебейли. А сен эмне үчүн ушул эл майрамдап аткан жаңы жыл күнү сен мечитке барасың, тахажжуд окуйсуң, зикир чалып жүрөсүң деп айтпайлы. Анткени кимдер туура жолдо болсо, түз жолдо болсо, акыр түбү, акыйкат баары бир ошолор тарапта болот эмеспи? А негизи майрам деген эмне? Майрам маселесине келсек, Кудайдын пендесине тартуулаган ар күн бул майрам да. Тирүүлүгүң, амандыгың, эсендигиң, Кудай бала чака бергени, ата-энеңдин, тууган туушкандарыңдын, жакындарыңдын кашыңда экени, мына өлкөдө согуш кыргындын жоктугу, оорубай, сыркабай, аман эсен жүргөнүң, мына ар күнү турсаң, агарган таңды, чымчыктардын учканын, ак чокулуу тоолорду, тал теректерди көргөнүң, ушунун өзү чоң майрам эмеспи? Туурабы? Саламатта калыңыз.